Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Биз бүгүн кыргыз тили сабагынан сүйлөмгө грамматикалык жактан мүчө боло албаган сөздөр деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты билим берүүчүлүк, сүйлөмдүн жалпы мазмунуна көңүл бөлүшөт. Өнүктүрүүчүлүк, теманы түшүнүп өздөштүрүү менен өз билимдерин өркүндөтүшөт. Тарбия берүүчүлүк, өз алдынча иштөөгө тарбияланышат. Анда эмес эрежеге көңүл бөлөбүз. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн бардыгы эле синтаксистик милдет аткарып, белгилүү суроолорго жооп бере бербейт. Сүйлөмдөгү айрым сөздөр интонациялык жактан обочолонуп, бөлүнүп айтылат да, айтылуучу ойго тактык киргизет. Бул сөздөр сүйлөмдүн жалпы мазмунуна же анын бир бөлүгүнө болгон маанилик катышына, лексикалык базасына карай үчкө бөлүнөт. Биринчи, каратма сөз. Кымбаттуу Таалайбек, туулган күнүң менен. Ал эми экинчи, киренди сөз. Албетте, адептүү балдар бардыгына жагат. Үчүнчү, сырдык сөз. Баракелде, өнөрүң ташкындай берсин. Графа менен берилген сүйлөмдөрдөгү кымбаттуу Таалайбек, албетте, баракелде деген сөздөр калган сөздөр менен грамматикалык байланышы болсо да, өзүнчө лексикалык маанини билдире алган жок. Интонация аркылуу обочолонуп айтылды. Биринчи сүйлөмдө кайрылуу маанисинде, ал эми экинчисинде кубаттоо маанисинде, үчүнчүсүндө кубаныч сезимди билдирди. Тапшырма балдар, 4-көнүгүн аткарып жөнөтөбүз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.